Koşnalar menen. Allahu akbar. Koşna menen ушундай мамиледе болуш керек. Alыс туğandan жақын koşna деген бұл жөн эле ата сөз эмес, макал эмес бұл. Бұл хадистин мазмуну. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты, Жабраил бериште келе берип мага koşna тууралуу айта берип, мен ойлодум, өлгөндө koşнага дагы кичине мурас калтырыш керек го деп. Koşnанын акысы өтө чоң, өтө кең. Koşnаны кыйнабаш керек. Koşнага зулумду кылбаш керек. Koşna kim? Bir көчөдө жашагандар. Bir жол менен келгендер, bir арыктан суу ичкендер, бүт koşna ошо. Bir этажда жашагандар, бардыгы koşna. Өйдө ылдыйда koşнаны сыздатпаңыз туугандар. Этият болуп жашаңыз. Дин ошол да. Укугуңузду талап кыла берген бул дин эмес. Өйдөдөгү koşna сизди кыйнап жатабы? Дин эмне? Чыдап коюңуз, башына орбаңыз. Тажаттыңарго, жашатасыңарбы, жашатпайсыңарбы деги. Уктатпадыңарго, адам уктаганда эч нерсени укпаңыз, уктаңыз сиз тынчыраак. Сиз эмне угасыз бирөөдүн комнатасында эмне болуп аткан? Демек сиз өзү уйкуңуз жок экен да. Бирөөдө намаз окуп атсам дейт, сен мындай кылып аттың. Ой, намазда бирөөдү карабайт, намазда алдын карайт адам. Уктаган адам эмнени угат? Эчтекени укпайт, уктаган адам өлүк. Төй болуп укташ керек да. Бизде азыр өйдөдөгүлөрдүн бүт нерсеси угулат. Макул, угулса да чыдап коюу. Koşnаңыз бирдемке жасады, макул. Мусурларын чогултуп аткалады эле, сиздин үйүңүзгө түтүн келди. Ай, koşnaң ушуну сыртка кылсаң болбойбу эми? Болбойт да ушул кылганың деп башына барган, укугуңузду талап кылып, бул koşначылык эмес бул. Чыдайсыз koşнага. Жамандыгына чыдайсыз, жакшылыгын эселеп кайтарасыз. Жамандыгыңызды тийгизбейсиз, жакшылыгыңызды биринчи koşнага жеткизесиз. Мына ушул 4 вариант koşna менен мамиле жасоого. Жамандыгына чыдайсыз. Тооктор өтүп кетиптир сиз жака. Не болот? Тоок деген акылы жок. Тоок ме дейбиз го ошо. Акыл жок ада. Ал билбейт бул мен кожоюнумдун жери, же koşнанын жери калып секирип кетиптир, жеп коет помидорлорду. Макул 5 помидор жептир. Макул 1 килограмм помидор жептир. 20 сом. Эми 20 сом үчүн koşналар жакалаш керекпи эми? Тооктор карасаңыз дагы эле жүрөт. Koşnan баласының балаңызды түртүп койгон экен, жерге жыгылып, тизеси сыйрылыптыр. Эчтеке болуп, бала деген 7 жашка сен жерден таяк жейди, эчтеке болбойт. Өзүбүз деле ошонтип эле чоңойдук го, бири-бирибизди таш баранга алып чоңойдук го. Андан жаш бала ойнойт, бири-бирин түртөт, эртең дагы ойнойт алар. Жок, бул koşna чыгып алган наркын башына, наркы бунун башына, балаң карап албайсың. Булар ызылдашып жатат, тиги экөө ойноп атат. Ошондуктан суноо эмнеде koşna менен кандай мамиле жаса. Айттым го. Мунун алдында соодада чын айтып, соода кылыш оңой болуп калабы экен? Оңой. Бир жолу чын айттым, болду, бул koşнага күндө чыдай берем, чыдай бересиз. Канча жыл чыдаш керек? Ошол оңолгончо. Мен ушуга көнүп калганча. Биз эмне кылабыз? 5-6 жолдан кийин барып айтабыз. Koşna, мына айтпадым, өткөндө да ушинткенсиң, айткан жокмун, туурабы? Былтыр да ушинткенсиң. Биз баарын кошуп барабыз да биргечи. Биз кечирбейбиз. Кечирип койду деп ойлобоңуздар бизди. Анан дагы мындай дейт. Сен ордунда башка бирөө болгондо башкача кылмакмын. Я Алла. Ушунан көрүп сайып алыңыз. Ошондуктан koşna кандай зыян жеткизсе, сабыр кылыңыз. Аялыңызга да айтыңыз, эчтеке эмес. Мүмкүн бизден дагы буларга бир жамандык жетип жаткандыр. Кандай жаман? Үйдө эт куурдуңуз. Жакшы жыттар барды. Алар үйүндө шорпой жодат, эти жок эле. Кыйнадыңыз да сиз дагы аларды язып кылып. Билиш керек. Мен эчтеке кылган, биз өзү апа бакайбыз да. Бизде күнөө жок. 4-сыноо ушул туугандар.